жанагы кандардын тарсек жабыктагы кан мээнин жайы. Кайсы жерде кан барса ошол жерде кан жайылат да. Ошол жерге болгондо ушул центр жооп берген кайсы бир орган, кайсы бир половина кишилер бар. Бул геморрагия да. Вот мен айтып аткан продукциялар ушундай кандагы калганда биринчи иштеп атат. Негизи кайсы бир точкасы повреждение болду. Ал обязательно жүк жана отражается. Давай, керек болсо, тяжелый болсо, вообще жатып баштап да. Ошол эле нерсе жүрөктө да. Ал жүрөктөгү инфаркт деп айтылат. Жүрөктө деле ошол кан тамыр, кан келбей калган ушундай инсульт, кан тамыр тарсетип калганда геморрагический. Геморрагия деген кровотечение деген сөз да. Ишемия деген эле кан келбей калган жерде айтылат. Ишемия некроз. Вот ушундай процесс болгондон кийин албетте ошол учурда сөзсүз буларды кыймылдатпаш керек, особенно инсульт болгон учурда албетте больницага алып барып жаткырса традиционный медицинаны колдонуш керек. Но со временем биздин продукциялар сон жабырды. Мен айтып аткан элем, мээдеги клеткалар повреждение болуп калат, ошол жерде жүрөктөгү буларды ремонттоп, токсиндерин баарын тазалап, керектүү ферменттердин баарын берип, мен айтып да. Особенно бойновар иштер келип турат, бойновар иштер кайданда. Давайте туура тамактаныңыздар. Сиз жеген тамакта ар түрдүү микроэлементтер болуш керек, ар түрдүү витаминдер болуш керек. Себеп ар бир витамин кайсы бир органга жүрөт. Ар бир микроэлемент кальций, магний, фосфордун кайсы бир органга жүрөт да. Вот ошол, допустим, мээге кайсы бир жүрөккө ошого биз ичкен продукциянын барактары ошонун баарын восполняет. Восполняет. Эмне үчүн жакшы болуп берет? Восполняет. Айтам ушул боюнча туура тамактаныңыздар. Керек нерсени жегиле. Келечектеги ичимдиктердеги балдар алсаң аман 12-чөс бүтүн жакшынакай суп-сулуу акыл эстүү келечектеги son үчүнчөсүн табылысын деп айтам да, ичинде тамак жегиле деп. Ошол эле нерселер, ошол эле микроэлементтер, ошол эле толтура витаминдер, ошол биздин продукцияларда бар. Мына көрүп кровоизлияние. Стресс болгондо тонкий сосуддар үзүлдү. Бол можер кан толот мочеге. Кан толот. Анан ушул точка, менин ар бир точкасы бир нерсеге жооп берет. Центр речи, центр слуха, да, бар центр жерде ушул кайсы центрде жабышкан жерде кан тамыры жарылган болсо, можер кровотечение болот дагы, ушул жердеги центр иштебей калат. İşte var. Demek ki ne olmuş gerek? Darlaş gerek. Bu kandı akırın. Savremen ne sırası bu dememesin. Onu böyle alıveren, tövüyle fazla kollaş. Akırın tazalap ve o şekilde kreditlarda boşanları edip onları boşan kreditleri kayra oradan alıp geliş gerek. Al жерде bağında iş yürüyüş gerek. Bu bizim meyemiz. Ömür boyu meyemizde başkarıp durar. Bütün organı başkarıp durar. Bu kavuluna geliş gerek. Ошол учурда биздин продукциянын жардамында келет. Бул продукциялардын уникалдуулугу ушундай деп мен түшүндүм. Организмге киргенден кийин, ал канга сиңгенден кийин ар бир клеткага таасир берет. Ар бир клеткада бербек деген жер жок деп ойлодум мен. Себеп дегенде, особенно кай жерге өзүнө керектүү бар, поврежденный жерге, кай жерге уротат. Результаттарын бусаңыздар мындай айтат го, мен ушинтип авария болду беле, анан кутумсум беле, анан разрыв болду эле, жакшы болуп кетти. Дагы бирөө болсаңыз, менин астмам бар эле, жакшы болуп кетти. Бирөөсү сахар. Анан биз башында ушул башында адамдарда көп ой болду да, кофе чай жеп ким жакшы болуп кетти. Кандай жакшы болуп кетет депчи. Анан бара түшүндүк, көрсө да кофе чай, базардагы кофе эмес, базардагы чай эмес, деген эми, тилектин тоосундагы тамырлардан чайдын эң кыйын заттардан жасалган ошол продукциялар, ошол кошулат дейбиз. Вот сиздерге да ошону айтам, ошол кошулат. Ошол кошулган үчүн ар бир канча тамырлар кан айланып, тынбай барган органдар айланып жүрөт. Кан келбей калган жер болбойт. Кан келбей калган жер ошол болот да. Обязательно проблема болот. Ар бир жерге барып, ошол жерде питание этип, ошол жердеги клеткаларды ордуна келтирип, ошолорго керек нерселерди берип, анан ошондо эмне болду? Астмадан жакшы болду. Анан эмне болду? Сахардын диабетинен жакшы болду. Сахар көтүп болгондо кандай? Рис деген жанагы углеводдо
булар жана тор шириндиктердин баардыгы кан тамырга киргенден кийин ичеге киргенден кийин ичегинен синип кан тамырга түшөт дагы. Кан тамыр деген ар бир кандарға барат. Капчыктын жүрөгүнө келип туруп ошол глюкоза синтез керек да, мозгка кирип кетиш керек. Кирип кетиш керек. Бирок бир албай калат да. Потому что это чувствительность глюкозы. Анан кан баягы глюкоза кандагы айланаберет. Айланаберет ошо 5 минут. Анан качан кан тапшырсаңыз глюкоза высокий. Сахар качан тапшырсаңыз ал кан тамырды айланбаш керек. Ал кандага сиңиш керек, өзүнүн ишин кылыш керек. Ошол глюкоза бизге күч берет. Күч. Баягы ичине алсаңыз сахар шемек салчу дейсиздер го. Ошо сразу оостон сиңет да. Ал сахар оостон сиңет. Спирт менен сахар оостон какая-то көйдө сиңет. Сразу өзүнө берет да. Көрдүңүздөр, ал деген канга айланып эле анализ тапшырган сайын эле высокий глюкоза боло бербеш керек. Ал деген канга сиңиш керек. Биз аны эмнеге жедик? Биз торт шоколад эмнеге жедик? Сахар чай эмнеге içtik? Биз өзүбүзгө керек. Биз өзүбүзгө кайрадан эчтик да. Көрдүңүздөрбү? Ошо сиңип кетиш керек. Сахар деликте ошо клеткалар сахар чувствительный болбой канда айланып калат. Вот бул биздин продукциялар ушулардын клеткалары чувствительный болот. Канда айланган сахар канга берет. Өзүнүн жумушун кылсын глюкоза. Сахардың кандагы айланып жүрө бербесин дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул ушундай функциялардан ошондуктан мындай результаттар чыгып атат да. Анан бир эле бул оорулар эмес, оорулар өтө көп. Өзүңүздөр билесиздер, бул жаңылык эмес, бул компания канча жылдан бери иштеп жатат. Мен бул компанияга келгениме азыраак убакыт болду. Врач болгондуктан мен тренингге кеттим. Бул компанияга алып келген менин классташым, досум, сонун жегерис, Гүлнара Кулзайдына рахмат. Ушул жерге алып келип, мен өзүм да сүйүп турган себеби, албетте, традиционный медицинага рахмат. Кудайга шүгүр, канча адамдар жакшы болуп атат. Туура назначение кылсак, убагында назначение кылсак, убагында берсек, бул аябай жакшы результат берет. Но биз оорулардын баардыгын жүрөбүз да. Жекелер, кимиңиздерде сахар бар, кимиңиздерде астма бар, сахар барбы? Мына бар жекелер, эпилепсия да, менин ооруларыма аскандуулук менин жекелерим отурат, кыздарым, койдорум, аскандуулук, балдар оорулар. Вот ошол ооруларды биз эми мындай айтсам, грубо болот экен, багынып жүрөбүз деген термин бар экен. Чын эле мен ойлонуп көрсөм, мен врач катары баягы элим үчүн, баймөр үчүн эзилгелеп өтүп, эми сахарыңыз бар, давайте мен эле берет, тип карап көрсөм, чын эле багып жүрөбүз дейсиздер. Анан мынтип айтасыздар го, менин сахарым бар, менин астмам бар деп. Жок, ал сиздердин сахарыңыздар, сиздин астмаңыздар эмес, андан кутулуш керек. Кутулуш керек, анан мен ойлоп калдым, дагы традиционный медицина жакшы экен, туура. Бирок, мондай поврежденный клеткаларды на клеточном уровне ушуларды оңдоп түзүп, жашнагайлык органдарды орунда келтирип атпайбы? Кана ошо касиз багып жүргөн, сиздер багып жүргөн оорулар, ошо ар бир оорунун түрүнө жардам берет. Только туура колдонуш керек. Убагында ичиш керек, унутпаш керек. Тамак ичейин дедиби, тамак ичейин. 2 мал дедиби, 2 мал. 3 мал дедиби, 3 мал. Ичиш керек, тамак туура ичиш керек да. Бизде антибиотиктерди айтабыз го, убагында ичиңиз керек. 2 мал десе, 2 мал, 3 мал. Анан эмнеге деп айтабыз да. Антибиотиктер мындай как лестница действие берет да. Биринчи күнү иштеңиздер. Анан экинчи күнү унутуп калдыңыздар. Бул лестница жок дейби? Жок да. Яктан кантип үчүнчү этажга, үчүнчү лестницага чыгасыздар. Кантип чыгасыздар? Кайра аркага кайтыш керек. Кайра биринчиден ичиш керек да. Же экинчиде иштеңиздер, үчүнчүдөн унутуп калдыңыздар. Төртүнчүгө кантип чыгасыздар да? Антибиотик ушундай айтабыз биз. Ошол үчүн ошол эле сыяктуу бул продукцияларды убагында, мен ушу термин жокушуп кетет элем, убагында туура талпай ичиш керек. Анан дагы бир айтып өтө ойлойсуздар. Адамдар эжекелер оорулар көп жылдардан бар дейби, 1 жыл, 2 жыл. Ошол учурда клеткалар поврежденный болуп алып, аксап, анан мындай атеросклероз болуп, кандагылар иштеп бүтүп, шлактар толуп, чачтар түшүп, кырматтар сынып, беттерге бурустар түшүп, органдар баары чачап калган учурдан кийин бизге келип анан
Бересің, айтауыз дейміз, сынау жашауымыздың қақта екеуді жашау дейміз. Ошол эле сыяктуу продукциялардағы шашпай ичкенде канча жылдан бери токтогондон кийин анын акырын-акырындан результат аласыздар. Ичилиге деген орун айтмасмын да. Бул деген эмне үчүн теринин бети агалаа болуп калса, жана курттарда деле агалаа болуп калат го. Эжекелер баарыбызда балдар бар, билесиздер. Кичинекей балдарда эмне үчүн балдарда курт көп болот? Мен айтқанымда балымызда құрт бар, бетіңді дақтап тұрады, анан алсыз, көзінің үстіне қарасам, ағы бар ғой, ошол көгеріп қалады. Қаншалық көгерген сайын бұл қанастық білдіреді да. Көккүш татқан сайын гемоглобин төмен да, ағарған сайын гемоглобин биік та, баламыздың қаны асып тұрады. Жоқ, қой мен тап-тазамын, мен дайыма қолдарым жуамын. Мен шындай балам жақсы қарайды, сондай нәрселер алып беремін деп андай емес. Бала деген кішкентай да, жүрмелеп, аны сен алады, осына салады. Чоңой болсайын ешке шығып тұпырақтар жандарда ойнап па жандарда? Нелік қой? Жібом. Шүлдерді ойлып, осынасына бір-бірімен ұшырашатыран, таза бараған бар атылы. Бұл емеді, обществода барған, қонаққа барамыз, таксиге отырамыз, кафелерге барамыз. Құлықтар, вирус бар, микробтар, десе ошондерде ұшырашауы, ошондерде шығар жүргізді. Кайшыларда, ондайлар бар, біз емнені тармаса, дайғы барсақ жолаттанын, менің байқалында өзім башқадары. Мұна азыр бізді абсурд еткен базардағы адамдар, магазиндегі адамдар, билет сатқандар, елмен іштеген адамдар сөзсіз санкішке түшкелді. Сөзсіз. Себеп дегенде, ошол адам бизди сүзөт да, бизге тамак пиширип берип атат, бизди бизбен иштеп атат. Алар санкішкелер саясат үчүн билесиздер, агалар ичкелер. Сонун билесиздер ошондо алардын ден соолугун карап, анализ тапшырып, кандай тапшырып күзөтүп көрүп туруп, анан баары жакшы болгон, рентген, өзгөчө рентген, туберкулез, рентген өткөнү баары жакшы болсо, эгер жаман болсо, дарылап туруп анан чыгарган ишти билесиздер агалар. Ошондо биз ошол кишиге барып, сонун иштешибизди азырчы ошолор кылынбайт да. Вот ошондон, мына ошолордон менен таксимдер, ошондон штрафтар, пожалуйста, эмне үчүн ооруйбуз биз? Эмне ооруйбуз? Ушундан ооруйбуз да. Биз канчалык мына макул сиздер, мейли башкалар ошондой, сиздер тазасыздар, баары жолдоштар, тууганыңыз, кошунаңыз, подружкаңыз, жоролоруңуз, ошентип биз өткөрө беребиз дагы. Ошонун баардыгы биздин организмге кирет дагы. Биз деген тамак аш менен, биз ишкер менен сиңип, биздин органдарга өзгөчө ичеги болсо, ичегинин ичиндеги стенкаларга топтоло берет. Анан ичеги бүтүндөй толот да, көрүңүздөрбү? Анан эмне болот? Ич катат, ошол жерде курттар өсөт. Керек болсо мондай ушундайлар, ушундай жоонда курттар болот. Ишенишпейт ушулар, булардын присоскасы болот. Эң учу менен кишечник ичеги болсо ошого сайлап дагы биз деген тамактарды ушул жерден сорууп, узун болуп жашай беришет. Анан курт бар десек, жок, ишенбейт. Анализ барып тапшырса, таза деп чыкса, таза экен деп берет, туура. Адам баласы бир жылда бир көрөсө, аялдар, курттар деле күндө эмес да, күндө тукумдабайт да, анан таза чыкты деп ишенишпейт. Вот ошентип, ошо биздеги вирустар, микробтор, кантип деп коет жанагы. ШВО, анан оозун балдардын стоматит болуп ошолор кайрылат. Ошолордун баары чогулуп бизде жашай берет. Жашай берет. Мына айтыңыздарчы азыр кимде оору жок? Тап-таза деп айта аласыздарбы? Хорошо, ал продукция ичкенде. Ага чейинчи. Бар да? Болуптур. Болуптур. Эгер сиздер таза болсоңуздар, убагында даралып турсаңыз, ал өтө жакшы. Азаматсыздар. Бирок мен бул компанияга кетип калганымды жана айтпай кеттим, Мамед келип айтып атам. Мен мындай оорубадым. Анан акча деп деле келбедим да. Мен иштен баягы ковид болду. Ковид учурунда мен азыр министром отурам, старший министр. Ковид учурунда биз экөөбүз түнүгүн иштедик. Биз башка врач министрларды запаска калтырдык. Согуш убагында деле запаска койгондо баары деле алдыга сүрө берсең атылып, жок болбойбу. Анан врач министрларды негизи Кыргызстанда ошондой принцип коюлду. Основной структураны запаска койгула, мындай калгандарга чыккыла дегенде көз чыктык дагы күнү жүрдү. Түшүнсөңүздөр, мына Кыргызстан боюнча эмес, жер жүзү боюнча түштүк болуп калдык ковидде. Эч ким чыкпай калды го, магазиндерде жок, машиналарда жок, транспорт жок, экөөбүз жөө барып жөө келип аттык. 8-ден 12-ге чейин, кээде даже сутка нерде аттык. Анан ошентип иштедик, анан негизи көп жылдар бери иштеп,
чарчайт экен, нервный система чарчайт экен дагы. Нервный система чарчады дегенче биздин жанагы нервный система ал баардыгын башкарбай, иммунитет түшүптү. Иммунитет түшүп мен алсыз боло баштадым да, кичине нервный тип. Анан ошондо мударак мен 3 жыл мурда мен наставник Гүлнар Мырзалина айтканда ал убакта кичине иштен алек болуп, ден соолугум жакшы болуп, кичине көз жазмамда калтырып келген эмес экен. Анан ойлонуп отурдум. Данышты, мантеметтейм жада болбоду да, бир жак чарчап, анан ушул жерге барайынчы, ушуну айтайынчы деп, ден соолук тууралуу келип калдым да, ошондон анан окуп, таанышып, ичип, результат алып, ошондо мен иммуникалдуулугун түшүндүм дагы. Анан мен ойлодум, жок, бул нерсени элге айтыш керек. Биздин президентке рахмат, компанияга рахмат, айтыш керек элге. Эмне экинчи, үчүнчү иммуникалдуулугу мен мындай деп түшүндүм. Отуруп эле, кофе ичип эле, чай ичип эле десоолукту чындайсыздар. Таблетка ич, эртең менен түштөн унутуп калдык, ой, кофе дагы ич. Жаш балдар менен ичип оозуна куясыз, оозун жаап алып ичпейт да, мурдун тоосун мурдун жаап, ичет бутун тебет ушинтип жарым өлөт да. Чоңдор болсо унутат, аксакалдар унутат, анан капельницага, поликлиникага барыш керек, больницага барыш. Албетте, мен традиционный медицинаны эч качан жаман эмес. Сонун результаттары жакшы. Но биздин продукциянын уникалдуулугуна токтолуп аткан учурда ушундай айтат элем. Отурасыз үйдө, жаныңызда бар кофе чайлар. Ошол кофе чайдын ичинде эле сиз алган антибиотик, сиз алган противовирус, сиз алган жана жүрөктүн дарылары мына бисопролол, конкор ким ичет? Тригрим, кардиомагнил ким ичет? Чистер да. Дарыларды көп кылалып. Бир эле пример, өткөндө бир жерге барсам, бир эжек отуруп туруп, мен ушу Бишкекте кардио институтта дарыланып келгенде бир коробка дарым көрсөтүп, толтура экен бир контейнер менен. Кандай атасыз десем, ой, эртең муну ичем, түштөн муну ичем, кечтен муну ичем, жакшы келип сиз аны ичип туура каласыз дедим. Да, эми анан аты жаман айтпайм да. Ошол учурда, ошол бир коробкалары бардыгынын продукцияда. Анан муну качан ичет элем, кайсы жүрөккө кайсы дегенге кереги жок. Ал өзү эле таап алат. Айтып атабызбы, сканер, УЗИ өзү эле таап алат. Өзү эле таап алат дагы, ошо организмди айланып жүрүп, ким кайсы болсо алып болот. Эгер повреждение болбосо, воспаление болбосо, ким ойт? Ким бронхит болот, ким астма болот, ким гепатит болот, ким цирроз болот, ошолорго сонун таасир берет. Ошол эле жүрөккө, функционалдуу жүрөк болгондуктан жүрөккө эмне жардам берет? Жана мен айтып өттүм, эки жолу кардицепс, кардиолог деген жүрөк доктор. Кардицепс деген жүрөккө таасир берет. Ошо кан тамырларды тазалайт, шлактарды тазалайт. Негизи эле бул продукциянын бардык түрү на клеточном уровне иштеп, тазалап, ремонттоп, анан бул продукцияларда дагы коллаген бар да, жанагы жаштыкты кайтарып берүүчү козгарын, анан коллаген. Вот ошол учурда ким карыгысы келет? Эч ким карыгысы келбейт, Биз дагы жаштардай болуп, соп-сонун болуп, беттерибиз пеп-тегиз, бир дак жок, чачтарыбыз узун, денелерибиз чумур, жыгылсак ушундай туруп кетебиз, жаш баладай болуңуз керек да. Жашынакай болуп, сусуну болуп, оорубай жүрүшүбүз керек да. Вот ошонун баардыгын ушул продукциялар бар. Коллаген кошулган продукциялар бар. Тангатали кошулган продукциялар бар. Ал жерде вообще на мочеполовой системага жардам берет да. Анан жанагы боюнда болбой төрөп аткан, ошолорго сонун. Анан биздин аксакалдарга, жигиттерге, эр жигиттерге жакшы таасир бере турган продукциялар да бар да. Вот ошол кальций содержащий препараттар. Ошол кальций мына жүрөк, эмне үчүн жүрөк эч токтобойт? Анткени кальций, калий деп чаңчымон жүрөк клеткасы, жүрөк эмес. Ушуга калий кирип, магний чыгат. Кальций. Ушулар кирип чыгып отуруп, жүрөк иштей берет. Сокращение боло берет, ошон үчүн токтобойт. Ушул продукциялар бардыгы биздин продукцияларда бар. Ушул микроэлементтер бардыгы биздин продукцияларда бар. Жүрөккө өтө сонун, өтө жакшы. Эч качан чарчабай иштей берет. Анан бул жерде продукциялар азайып кеттим. Жаштыкты кайтарып берүүчү, козгарын, козгарын кошулган. Анан жанбыртектүү козгарын кардицепс, анан куер чай деп сонун продукциялар бар. Ушулардын бардыгы ар биримиздерге боюнда бар аялдан баштап жаш балдарга, ортодо возрасттагыларга, аксакалдарга,
эр жигиттерибизге, кыз келиндерге бардыгына таасир берет. Бардыгына. Мага кереги жок деген өзү жок да. Эч жерге орбосо да ич керек. Себеп дегенде могу кардицепс күч кылат. Күч. Да, бул продукциялар, жердеги продукциялардын бир уникалдуулугу илгери Кытайда экен, спортсмендер күчтүү болчу экен да, дайыма биринчи месторду алыш экен, анан таң калат экен. Спортсмендер